Европа менен Азия ортосунда экономикалык диалог, гуманитардык миссия, көп багыттуулук жана дүйнөлүк майданда бир ушка келишүүгө аракет. Заманбап дүйнөнүн өнүгүүсү үчүн Казакстандагы кандай иштерге катышууда? Кеңирээк Казакстан International Vectors программасында. Бул чыгарылышта сиздер биле аласыздар. Эмне үчүн дүйнө жүзүндө автоунаага каражат салып жатышат? Азия өнүктүрүү банкынан келген 3 миллиард долларды Казакстан кайда жумшайт? Жаңы жолдорду куруу мамлекетке кандай жардам берет? Казакстан транзиттик держава болот. Бул тууралуу көпчүлүк адистер ар кандай эл аралык форумдарда ар кандай үмүттүү айтып келет. Азыркы учурда өлкө өзүнүн географиялык ыңгайлуу абалы менен Азия менен эски дүйнөнү бириктирүүдө. Ал эми Батыш Европа, Батыш Кытай транспорт коридорун кылымдын элдик курулушу деп атап коюшат. Бирок Казакстанга өнүгүү үчүн жакшы жолдордун болуусу жападан жалгыз фактор эмес. Эми өлкөгө кампалар керек. Вообще, данный объект, он является стратегическим в целом для Казахстана. Негизи ал жалпысынан Казакстан үчүн стратегиялык объект болуп саналат. Андыктан өлкөнүн логистикасын транспорт тутумундагы маанилүү бөлүк болуп эсептелет. Буга Батыш Европа, Батыш Кытай коридорун жана Орусия менен Борбордук Азиянын ортосундагы меридиандык агымдарды кошууга болот. Башкача айтканда, Европадан транзит менен келе жаткан товарды биздин аймакта бажы териздөөдөн өтүү үчүн жайгаштырууга болот. Териздөөнү ошол объекттен дагы жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бар. На территории разместиться, если же требуется растаможка, в том числе у нас также на объекте растаможится. Дээрлик бардык товар, азык-түлүк же башка товар болсун, өзгөчө сактоо шартын талап кылат. Жылуулук даражасы, нымдуулук жана башка факторлор бар. Сактоо акысы да түздөн-түз товардын баасына таасир тийгизет. Ошондо өз аймагында кампалардын болушу товарды арзандатат. Бул болсо ар бир жаран үчүн маанилүү. Ошол эле учурда бүгүнкү күнү Казакстанда өзүнүн кампалары жетишсиз экендигин эксперттер белгилешет. Кризис өтүп кетти жана дүйнөлүк соода кайра жанданды. Эксперттердин баасы боюнча 2017-жылы глобалдык экономикалык өсүш 3%ды түздү. Ал 2018-жылы 4%га жете алат. Ошол эле учурда өндүрүштүн чоң бөлүгү бүгүнкү күнү түштүк-чыгыш Азияга жана Кытайга туура келет. Ал эми өндүрүлгөн товарды кандай болсо дагы чыгарыш керек. Логистикалык бизнесте бул аймактан товар ташып жеткирүү өтө шашылыш зарылдыктагы иш. Эки миң жыйырманчы жылга карата Казакстандын аймагы аркылуу Кытай Европа багытында 3000 контейнерлик поезд өтөт. Жүк агымы 25 миллион тоннага чейин көбөйөрүн эксперттер болжолдоодо. Буга Казакстан менен Кытай Эл Республикасынын Нурлуу жол жана Жибек жолунун экономикалык алкагы стратегиялык программаларын ишке ашыруусу мүмкүндүк берет. Эл аралык логистика, темир жол, автоунаа, деңиз менен дарыя жана аба жолу болгон 4 транспорт түрүн камтыйт. Ар биринин өзүнүн оң жана терс жактары бар. Эл аралык темир жол жүк ташуулар автоунаага караганда 30-40%га арзан. Аба транспорту эң кымбат. Аба райына көз каранды жана сыйымдуулугу чектелүү. Бирок планетанын кайсы жерине болсо дагы 5 күн аралыгында жүк жеткире алат. Ошондуктан тез бузулуучу азыктарды ташууга, шашылыш жана кымбат буйрутмаларды аткарууга ыңгайлуу. Деңиз жолун убактысы менен ишкерлер тандайт. Контейнерлерди жеткирүү 2 айга созулушу мүмкүн. Жолду толкун жана катуу шамал да кармашы мүмкүн. Автоунаа убакыт жана баа көрсөткүч боюнча орточо көрсөткүчкө жана бир континенттин ичинде жүк жеткирүүгө ыңгайлуу. Так ушул багытты учурда Казакстан жигердүү өнүктүрүүдө.
Казакстан транзиттик мамлекет болууга тийиш. Бул тарыхый жибек жолу ушул жактан өткөнүнө байланыштуу эмес. Негизги маселе республика бүгүнкү күнү кайсыл өлкөлөр менен чектешип, кандай транспорттук коридорду тейлеп жатканында. Анын үстүндө Казакстандын бейтарап саясий позициясы жана анын ар түрдүү интеграциялык процесстерге катышуусу эл аралык уюмдардын арасында кызматташууга кызыгуусу бир кыйла жогорулатат. Андыктан транспорттук тармак сырттан туруктуу каржылык кошумча алып турмакчы. На сегодняшний день объем инвестиций Азиатского банка развития. Бүгүнкү күнү Казакстан Республикасынын автоунаа жол тармагына Азия өнүктүрүү банкы бөлгөн инвестициянын көлөмү 2 миллиард АКШ долларын түздү. Построено, реконструировано порядка 1200 километров. Аталган каржылоо алкагында 120 чакырым жол курулуп, реконструкцияланды. Айтсак, Алмата-Бишкек, Астана-Алмата, Шымкент-Ташкент жана Мангистау облусундагы Актау-Бейнеу жолдору бүткөрүлдү. Западная Европа, Западный Китай и также автомобильные дороги Актау-Бейнеу Мангистауской области. Батыш Европа, Батыш Кытай эл аралык транзит коридорунун мега долбоору алкагында Жамбыл облусунун жол тилкелери жасалды. Сотрудничество, тем самым создавая все предпосылки для включения Республики Казахстан в глобальную транспортную инфраструктуру и тем самым повышая транзитный потенциал нашей страны. Азия өнүктүрүү банкынын жолдору оңдо жүргүзүлүп жаткан программасы Азия мамлекеттеринин өз ара кызматташтыгына түрткү берүүгө багытталган. Ал Казакстандын транзиттик дараметин арттырат. Азыркы учурда жакшы жыйынтыктар бар. Оңдоодон кийин мисалы Актау-Бейнеу тилкесинде жолго кеткен убакыт 2 эсе кыскарды. Бул аймактын экономикалык жигердүүлүгүн жогорулатат. Саламаттыкты сактоо жана билим берүү объектилеринин жергиликтүү калк үчүн жеткиликтүү болушуна жардам берет. Биз казакстандыктар арасында биздин республиканын транспорттук транзиттик дарамети жөнүндө эмне билери боюнча сурамжылоо жүргүздүк. Алар бизге мындай жооп беришти. Дороги оставляют желать лучшего. Жолдор оңдоону талап кылат. Алматыдан тышкары жолдор абдан ичке, ыңгайсыз. Бир гана унаага из бар, абдан көйгөйлүү. Только в одну машину проблематично. По логистике Казахстан всегда был шелковым путем. Центральная Азия. Казакстан дайыма Борбордук Азиядагы жибек жолу болуп келген. Биздин бабалардан калган жерлердин мүмкүнчүлүгү илгеркидей туура пайдаланса, бизде логистика жана эл аралык деңгээлде. Ал гана эмес, Казакстандын шаар аралык жүк ташуусунда дагы өнүгүү болот. Эгер жолдордун мааниси арта турган болсо, бизге жакынкы чыгыш өлкөлөрү гана эмес. Что еще более интереснее, наверное, в плане того, Европадагы биригет, ошентип өз товарларыбызды дагы жөнөтө алабыз. не только страны Ближнего Востока, но и даже в Европу можем передавать тем самым наши товары. Ну, в России не очень хорошо. Орусияда жол анча жакшы эмес. Айтсам, Орусияга чейин Семипалатинск аркылуу бардык. Андан ары жол абдан начар. Билбейм, Бишкекте жолдор бир кыйла жакшы. Не знаю, в Бишкек более-менее хорошая дорога. Я ехал через Атырау, я ехал на мотоцикле и до... Мен негизи Атыраудан мотоцикл менен келдим. Атыраунун чек арасына чейин жол эң мыкты болчу. Биз Астрахан тарапка жолго чыкканда жол начар экен. Стало ужасно. И потом бывали моменты, где я ехал именно... Анан кайсы трасса экенин билбейм, абдан жаман экен. Айрым жери шагыл, кээ бир тилкелер топурак бойдон, жарымы асфальттанган эмес. Галька где-то, просто грунт. Половина не заасфальтирована. Казакстандагы кампалардын 3/2 же 70% Алматы шаары менен Алматы облусунда топтолгон. Мында логистикалык компаниялар өтө көп. Аларга жана бизнеске ушундай кампа жайлары абдан керек. Андыктан бул жерде ар түрдүү категориядагы кампалар бар. Мы сейчас находимся в зоне холодильных морозильных складов. Биз азыр муздаткыч жана тоңдургуч кампаларда жүрөбүз. Блок 5000 чарчы метр аянтты түзөт. Муздаткыч менен тоңдургуч камералардын ичи 105 жана 210 чарчы метрге жетет. Алардын бийиктигин кошкондо 105 чарчы метрлик камеранын сыйымдуулугу 140 палет орунду түзөт. 210 чарчы метр камеранын ичи 340 палет орунга барабар. Камера 210 квадратных метров, а объем вместимости составляет 340 палетомест.
Бул логистикалык терминал 5 жылдан бери иштеп келет. Анын аянты 31 гектарды ээлейт. Анын ичинен 45 000 чарчы метр жер жалаң кампа имараттары, ага кошумча контейнердик зона жана бажы инфратүзүмү дагы бар. Бул Казакстандагы эң ири логистикалык борбор. Анда 300дөн ашык киши иштейт. Дагы бир ыңгайлуу жагы магистраль жолдордун боюнда жайгашкан. Андыктан бул жакка Европадан жана Кытайдан товарларды алып келишет. Бул комплекс башка борборлорго үлгү болуу менен бирдиктүү терезе тартибинде иштөөгө өткөн. Анткени бул бүгүн кардарлар үчүн бир кыйла ыңгайлуу, демек андан ары өнүгүүгө дагы пайдасы бар дегенди билдирет. Касательно перспективы развития, то есть территория... Өнүгүү келечеги жөнүндө айтсак, ушул объектинин аймагы бизге Life Industrial деп аталган жаңы долбоорду ишке киргизүүгө мүмкүндүк берди. Аталган долбоордо жеңил конструкциялардан Б классындагы кампаларды куруу каралган. Алар жылытуу же башка атайын шарт талап кылбаган товарларга багытталган. Албетте, баа саясаты жагынан дагы А класстагы кампалардан айырмаланат. Ценовая политика, она отличается от класса А. Товарды ушул эле логистикалык борбордо баажылык тариздөөдөн өткөрүү абдан ыңгайлуу. Мындай кызматтарга суроо талап Казакстанда тез ыргак менен өсүүдө. Анткени аймактык жана эл аралык деңгээлде товар алмашуу дагы өсүп жатат. Айрым инфратүзүм көйгөйлөрү дагы деле бар. Бирок ал маселелерди мамлекеттик жана эл аралык өнөктөштөрдү тартуу менен биргелешип чечишет. Азия өнүктүрүү банкы көптөн бери жигердүү түрдө Казакстан менен кызматташууда. Биргелешкен аракет каржылык жана транспорттук секторлорго, ошондой эле билим жаатындагы өнүктөштүккө багытталган. Эл аралык уюм Казакстанга туруктуу өнүгүүгө жетишүүгө колдоо көрсөтүүдө. ADB, the Asian Development Bank has... Азия өнүктүрүү банкы Азия Тынч океан аймагында 50 жылдан ашык мезгилден бери иштейт. Ал эми транспорттук инфратүзүм биздин жалпы операциялардын 4/4 камтыйт. 1/4 of our total. Эгер биз 2017 жылы 32 миллиард доллар инвестиция бөлгөн болсок, андан 7 миллиард доллар акча транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүүгө багытталды. More than $7 billion were in transport infrastructure. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, Азия өнүктүрүү банкы жана башка эл аралык каржы мекемелеринин каражат салганына карабастан, транспорттук инфратүзүм дагы деле инвестицияларга муктаж. Азия өнүктүрүү банкынын институтунун талдоочулары так санды эсептеп чыгышты. 2030 жылга чейин тармакка 2,5 миллиард АКШ долларынан кем эмес чет өлкөлүк инвестиция талап кылынат. Казакстан Азия өнүктүрүү банкынын Борбор Азиялык аймактык экономикалык кызматташтык же САРЕС деп аталган программага катышууда. We started this program in the year 2001 and over... Биз бул программаны 2001 жылы баштаганбыз жана акыркы 16 жылда эң чоң инвестициялык үлүш инфратүзүмдүк байланыштарга арналган. Биз ошондой эле соода жол жоболорун жөнөкөйлөтүү чараларын колдойбуз. Жана бүгүнкү күнү САРЕС алкагындагы инвестициялар транспорттук инфратүзүм унаа каражаттарын тейлөө көз карашы боюнча үнөмдөөгө. Ошондой эле каттамдарды кыскартуу жана Борбор Азия мамлекеттеринин ортосундагы транс чек аралык мамилелерди жеңилдетүүгө мүмкүндүк түздү деп сыймыктануу менен айта алабыз. As well as facilitating cross-border across countries in Central Asia. 2017 жылы Азия өнүктүрүү банкы менен Казакстан 3 багытка негизделген жаңы өнөктөштүк стратегиясын кабыл алышты. Бул экономиканы диверсификациялоо, инклюзивдик өсүшкө көмөктөшүү жана туруктуу өнүгүү. Аталган өнөктөштүк алкагында аныкталган максаттарга өлкө 2021 жылга чейин дагы 3 миллиард АКШ долларын алат. Ал каражат негизинен бүткүл Борбор Азия үчүн маанилүү болгон жаңы демилгелерди, экономикалык коридорлорду өнүктүрүүгө багытталган. Помимо физической инфраструктуры, физикалык инфратүзүмдөрдөн тышкары Азия өнүктүрүү банкы Казакстан өкмөтү менен экономикалык коридор деп аталган концепцияны жакшыртуу жана колдонууга киргизүү ишин улантат. Аталган демилге учурда Алмата-Бишкек коридоруна басым жасоодо. Анын жыйынтыгында туризм, саламаттыкты сактоо жана билим берүү сыяктуу тармактар өнүгөт. И образование.
Дүйнөлүк автотранспорттун жүк ташуусу жыл сайын 7-5%га көбөйүүдө. Жалпысынан жүк ташуучу автоунаалардын дүйнөлүк паркы акыркы 30 жылда 1980-жылдан 2010-жылга чейин 50%га өскөн. Ал эми жеңил унаалар 35% көбөйгөн. Автотранспорт каражаттарынын чоң бөлүгү Европа менен Түндүк Американын өнүккөн өлкөлөрүнө таандык. Алар асфальт капталган негизги жолдор боюнча дагы алдыда турат. Акыркы маалыматтар боюнча дүйнөдөгү жакшыртылган сапаттагы жолдордун узундугу 25 миллион чакырымга жетет. Жыл сайын ал жолдор аркылуу 20 миллиард тоннадан ашык жүк ташылат. Учурда дүйнөлүк рынокто 600 миллиондон ашык автоунаа транспорт каражаттары бар. Эл аралык каржылык институттар транзиттик мааниси бар жана Кытай менен КМШ мамлекеттерине чыга турган жолдорду каржылайт. Азыркы учурда Азия өнүктүрүү банкы, Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы жана Кытай Эл Республикасынын банкы каржылаган долбоорлор ишке ашырылууда. Бул уюмдар жолдордун сапатына олуттуу кам көрүшөт. Казакстан Республикасынын автоунаа жолдор комитети инвестициялык жана өнүгүү министрлиги менен биргеликте Азия өнүктүрүү банкы автоунаа жолдорун күтүү жана пайдалануу боюнча жаңы ыкманын концепциясын киргизүүнү пландап жатат. Мисалга, Костанай облусу бар. Автоунаа жолдорун күтүү боюнча аталган келишим жыйынтыкка багытталган жана жолдордун өмүрүн узартууга мүмкүндүк берет. Ал белгилүү бир убакыт аралыгындагы жолдорду жакшы жана эң жогорку деңгээлде күтүүгө көмөктөшөт. Бирок ошол эле учурда республикалык жана жергиликтүү деңгээлдеги жолдорду куруу жана реконструкциялоо талап кылынат. Мындай шартта мамлекет өзү каражат салат же инвестор издейт. Акыркы 10 жыл ичинде Казакстан транспорттук инфратүзүмдүн, логистикалык активдердин жана компетенциянын өнүгүшүнө 30 миллиард долларга чейин инвестиция жумшады. Ушул аралыкта 2000 чарчы темир жолу курулду. 6,5 миң автоунаа жолу реконструкциядан өттү. Каспий деңизинин порттук кубаттуулугу жогорулатылды. 15 аэропорттун учуу-конуу тилкеси реконструкциялоодон өткөрүлдү. На сегодняшний день основное... Бүгүнкү күнү 2015-2019 жылдарга инфратүзүмдүк өнүгүү программасынын негизинде мамлекеттик программа болуп саналат. Аталган программа биздин мамлекеттик транзиттик дараметтин өнүктүрүүгө багытталган. Биринчи кезекте республикалык маанидеги автоунаа жолдорун реконструкциялоо чаралары аткарылууда. Комплекс мер по реконструкции автомобильных дорог республиканского значения. Бүгүнкү күнгө карата Астана-Караганда жолу реконструкция болду. Астана-Павлодар трассасын реконструкциялоо жүрүп жатат. Ошондой эле чек ара аймактарына чыккан жолдор, мисалы Уралс-Каменка жолу оңдолууда. Транзиттик агымдын өсүшүнүн эсебинен калктын дагы жашоо деңгээли жогорулай турганына эксперттер убада берүүдө. В первую очередь выгода будет это за счет... Биринчи кезекте пайда чакан бизнести өнүктүрүүнүн эсебинен болот. Башкача айтканда, сервис объектилери ачылат. Сервиса, это будет создание дополнительных рабочих мест. Бул кошумча жумушчу орундар болот. Ошондой эле транзит көбөйөт. Башкача айтканда, алыска бара жаткан айдоочулар кемпингтерге токтосо, аймактагы элдин жашоо турмушу автоунаа агымынын эсебинен өнүгөт. Непосредственно будет развиваться жизнь региона за счет автомобилей. Мисалга алсак, 2020 жылы биз транзиттен түшкөн кирешенин 5 миллиард долларга жеткирели деп жатабыз. Доход от транзита до 5 миллиардов. Логистика менен иш алып барууну пландаган жана эл аралык бизнеске башкы кызмат көрсөткөн компаниялар кыска мөөнөттө өз деңгээлин өйдө көтөрүшү жана эл аралык сертификация тутумуна өтүшү зарыл. Мисалга алар азык-түлүк жана фармацевтик товарлардын сапатын кепилдей турган муздак чынжырча принцибин камсыздоону белгилөөгө тийиш. Мы считаем, что это очень перспективно. Здесь выступает Биз муну абдан келечектүү деп эсептейбиз. Мындай USAID эл аралык агенттигинин жана башка эл аралык уюмдардын өкүлдөрү Казакстанда жана Борбор Азияда эл аралык деңгээлдеги стандарттарга жооп берген жеткирүүнүн муздак чынжырчасы түзүлүшүнө кызыктар. Анткени азык-түлүк жана фармацевтикалык өнүмдөр кайсыл өлкөгө болбосун тиричилик үчүн абдан маанилүү. Элдин жашоосу, ден соолугу, чың адамдар жана таза азык-түлүк болушу керек. Государство, потом для жителей, для населения, для того, чтобы у нас были здоровые люди, здоровое питание.
Казакстанды дүйнөлүк соода борбору катары көрүү темасына кайтып, Батыш Европа, Батыш Кытай транспорттук коридору дагы деле толук кубаттуулукта иштей электигин белгилей кетүү зарыл. Кытай менен Казакстандын аймактарында жол курулуп бүткөн. Учурда курулуш Орусия аймагында жүрүп жатат. Бүгүнкү күнү магистралдар иштей баштаган бөлүгү биздин өлкөгө жылына 100 миллиард теңгеге чейин дивиденд алып келип жатат. Ал эми транзит көлөмү 2,5 эсеге өстү. Казакстандагы жол инфратүзүмүн жигердүү өнүгүшү өлкөнүн эл аралык рейтингдеринде жогорку көтөрүлүшүнө жардам берди. Акыркы 6 жылда дүйнөлүк экономикалык форумдун глобалдык атаандаштыкка туруктуулук индексиндеги инфратүзүм сапаты көрсөткүчү боюнча Казакстандын позициясы 14 пункт боюнча жакшырган. Бул тармакты эл аралык уюмдардын өнөктөштүгүндө мындан ары өнүктүрүү республикага транспорттук инфратүзүмдүн сапатын жакшыртуу аркылуу соода экономикалык байланыштарды күчөтүүгө мүмкүндүк берет.